Арыбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр. Улуттук канал жана маданият тарых тил каналы тартуулап жаткан уузчулук өнөрдү даңазалаган Санирабига Production студиясынын Уз дайра аттуу көрсөтүүсүнүн кезектеги 4-чү чыгарылышы назарыңыздарда. Бүгүнкү каарманыбыз ийгиликтин башаты изденүүдө деп, кыялындагы оймо чиймелерин кездемеге түшүрүп, өлкөнү дүйнөгө даңазалоого чоң салымын кошуп келе жаткан Байра брендинин негиздөөчүсү, дизайнер, таланттуу, уз чебер кыз Толгонай Байра бизде конокто. Кош келдиңиз биздин студиябызга, саламатсызбы? Чоң рахмат. Толгонай, сиздин Instagram баракчаңыздагы керемет эмгектериңизди көргөндө бир ой жаралды да. Ушунчалык намыстуу, ушунчалык жоопкерчиликтүү ишти аркалаганга эмне түрткү болду экен деген суроону бергим келди. Себеби дегенде ар бир сайманы саюудагы бул бир чоң жоопкерчиликти талап кылат экен да. Ошонун баардыгын бир нукка салып, жакшынакай алып кетип, ушунчалык деңгээлге жеткирүүгө эмне түрткү берди сизге? Чоң рахмат сурооңузга. Мен тигип баштаганда илгери деп айтайын, 10 жылдан ашты да. Аябай бул тармакты сүйүп калгам. Бирок башында эгер өзүм тигип, өзүм бычып, ошентип иштеген болсом, андан кийин жумушчуларды алып, жардамчыларды алып, азыр чоң команда менен коллекцияларды чыгарам. Анан баштап атканымда мага аябай эле мындай жыргал сезимдер келчү. Мен аябай сүйүнчүмүн, өзүмдүн фантазиямды ишке аштырып, кийим аркылуу элге көрсөтүп, ошентип жаратман болгонума аябай кубанып жүргөм да. Андан кийин бул тармакка башым менен кирип кеткенден кийин мен түшүндүм, башка тараптарга башка кайрылбайм, ушул жол менен эле алдыга жыламын деп. Андан кийин мындай экен да, бир жолго түшсөң, жолдун аягы деле жок болот экен да. Туура жол менен иштесең, жол кенен болуп, жолдун сол жака, оң жака кеткендери болот экен. Анан ошо жолду кооз кылып, сүйүп, жарык маанай менен бассаң, ошо жыргал жашоо болот экен да, жыргал ишиң дагы жыргал болот экен. Анан ошон үчүн азыр кандай десем, азыр дагы мына иштеп атып, бир этапка чыктым. Андан кийин өнүгүп атып, кийинки этапка чыгып атам. Анан чынын айтсам, бир кезде аябай кыйналгам, бир тупикке киргендей болгом да. Мына бул чокусуна жеттим окшойт, бир тоонун болду, капкараңгы бир жерге келип калдым, туннель бүттү, андан нары кандай жарык, свет, кандай эмне болот экен деп аябай мындай изилденгем, кыйналгам, бүттү болуп калабы деп. Анан кийин көңүлүмдү көтөрүп, мындай жарык ой, максат жүргүзүп, мындай бир жакшы сезимдер менен, ак ниетим менен жаңы жолго умтулуп, ошондой оптимист болуп, колумду алганымда туура жолдор өзү эле көрүнүп баштады. Анан өзүмө жакын кийимдерди чыгарып баштадым. Кайра эле керектүү адамдар командама келип, сонун коллекцияларым чыгып баштады. Кийимдерим сатылып, аябай мындай кенен фантазиямды ишке аштырганы аябай каражатымда бар болду. Анан ошондо ушинтип токтобой эле ушинтип өнүгүп атам да. Эгер бир туура эмес беримке кылып койсоң, ошо бир кыйынчылыкка келип калат экенсиң да. Ушундай керемет брендти негиздеп, дүйнө жүзү суктана тургандай кийимдердин баардыгын жаратып, Италияга чейин барып, көргөзмөңүздү өткөрүп келип, жана дагы көптөгөн ийгиликтерди
жасап келатасыз. Ошондой айымдын үй бүлөсүндө кандай айым болду экен, канча баласы болду экен, кай жердин кызы болду экен деген суроо туулбай койбойт да. Моокумун кандырып, ошол суроолоруна жооп бербейлиби? Макул. Мен өзү аябай сонун адамдардын кызы болом. Атам Гейти деген жерден болот, апам Алчалуу деген жерден болот, Чүйдөн экөө тең. Бирок мен түштүк тарапта төрөлүп, 10 класска чейин окуп жүргөнүмдө, 10 класска чейин түштүк тарапта өсүп калгам. Каникул учурунда эле чоң апам, чоң атама, тайнем, таятама келчүмүн чүйгө. Анан ошон үчүн мага суроо беришкенде, сен каяктан болосуң дегенде, мен кыйналам, мен айтам, мен аралашмын дейм. Эч жака өзүмдү мындай кошуп, бөлүп айта албайм. Анан 18 жашымда күйөөгө тийгем. Турмушта мен ушу 4 кыздуу болдум. Бирок азыркы учурда мен бойдокмун деп айтам, эмне дейм, мен ажырашып кеткем күйөөмөн. 8 жылдан ашты. Анан бул брендиме азыр 10 жыл. Ушул брендти өзүм алып барам, өзүм өнүктүрөм. Анан улуу кызым азыр 20 жашта, кичүү кызым 9 жашта. 4 кызым ар кандай, мен өздөрү ар кандай, кызыкчылыктары ар кандай. Бирок азыр байкап турам, 2 кызым да, 3 кызым да десем болот. Ошо кызыгуусу бар. Байра мода үйүн алып кетүүгө өздөрү эле айтышат, мама, биз келечекте иштейбиз деп. Бул эне үчүн чоң бакыт болсо керек, өзүнүн балдары, кыздары ушинтип энеси түптөгөн ишти алып кетем деп кызыкканы бул чанда кезигишкен көрсөтүү болсо керек, көрүнүш. Анан дагы сизди көрүп, дагы бир нерсеге ынанып турам. Биз негизи көпчүлүк адамдар аябагандай ийгиликтүү айымды көргөндө сөзсүз ойлоп коюшат. Же жолдошу аябай бир байдын аялы, же бир байдын кызы деп ойлоп коюшат да. Баягы сөзсүз эле ошол ийгиликке таптаяр бирөө жасап берип аткандай кабыл алышат көпчүлүктө. Анан бүгүн азыр сизди угуп отуруп, аял заты өзү керек болсо жападан жалгыз 4 кызды дагы тарбиялап өстүрүп, анан момундай сонун чоң бир мамлекетке таанылган ушундай бир брендти түзүп, жана дагы чет өлкөлөргө алып барып, мамлекеттин жүзү болуп бере алат экендигин далилдеп турасыз. Сизге таазим, эмгегиңизге, талантыңызга аябагандай аял катары сизге суктанып дагы, сиз менен сыймыктанып дагы турам. Бар болуңуз, баракелде. Эң сонун. Чоң рахмат. Биздин Санира Бига Продакшн студиясы тартуулап жаткан Уз Дайра аттуу көрсөтүүбүздү улуттук каналдан жана Маданият тарых тил каналдарынан жана биздин YouTube каналдарынан, интернет булактарынан көрө аласыздар. Анда эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз дагы, сиздердин назарыңыздарга Байра брендинин эң керемет, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн айымдары кийгиси келген кийимдер топтомуна көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мынакей дүйнөнү сулуулук сактап турат дегендей, мен сиздер менен азыр сулуу кийимдер, сулуу айымдар жана сулуу көрүнүштөргө күбө болуп отурам. Негизи айтканда кыргыз эли, кыргыз жери бардыгынан сулуу, бардыгынан бийик. Ала тоодой ак калпактуу болгон, асман тиреген ак чокулуу биздин тоолорубузду элестетип кыргыздын калпагы тигилсе, ал эми Берметтей көлүбүздү жана кооз талааларыбызды, коктуу колоң карагайлуу, арча карагайлуу токойлорубузду, жерибиздин кооздугун элестетип, биздин шырдактар, ала кийиздер, кийимдер жана оюулар жасалып келген. Аларга бүгүн өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер абдан жакшы билесиздер, кыргыздын оюулары, кыргыздын кол өнөрчүлөрү, эң мыкты таланттуу айымдар жана эжекелер апалар кыргыздын улуттук оюуларын жана кийимдерин дайыма улап келген. Акыркы жылдары эгемендүүлүктү биз өзүбүздүн мойнубузга алгандан кийин, эгемен мамлекети болгондон кийин биздин таланттуу кыздарыбыз көкүрөгүндө кайнап жаткан таланттарын бир гана кыргыз калкына эмес, бүтүндөй дүйнөгө ажайып өздөрүнүн таланттарын ачып чачырата баштады. Аларды суунун толкунундай, нурдун, күндүн нурундай болгон мына ушундай эң сонун өнөрлөргө күбө болуп келебиз. Өнөрлүү, колунан мөөрү төгүлгөн кызыбыздын бүтүндөй тигилген жана жасалган, көркөмдөлгөн кийимдери бир гана Кыргызстанда эмес, бүтүндөй ааламды кыдырып кетти десек болот. Биздин өлкөбүздө мода дүйнөсүндө болуп турган жакшынакай чоң иш-чаралар ошолордун бири болуп, сиздин Байра брендинин 10 жылдык мындай мааракеси өттү да. Өткөндө дагы аябагандай чоң бир ушундай бир аябагандай жакшы өттү. Ошонун даярдыктары кандай болду? Өзүңүз мынакей азыр билип турабыз, сиз жалгыз бардыгын жасайт экенсиз. Ооба, чоң рахмат. Чындап эле бул маареке той болгон. Мен Facebook баракчамда деле жазгам да. Бул мындай промо ролик кылып, реклама жарнама кылып Инстаграмга чыгарганда мен айткам да, бул маарекени той деп эсептейли. Анткени мен чын жүрөгүмөн даярданып атам. Бул 10 жылдык юбилей. Анан келгениңерде ошо мындай жакшы сезим менен кеткенге мен аябай даярданып мындай аракет кылып атам деп жазгам. Чындап эле мен үчүн бул чоң окуя десем да болот. Анткени аябай даярдандык. Орусча айтканда физически бир айдын ичинде эле даярдандык, бирок мораль жагынан мен аябай бул маарекеге бир жылдан ашык даярдангам да. Даярданып атып, бирок такыр эле өткөзсөмбү, өткөзбөсөмбү деп аябай мындай ойлонуп жүргөм. Коркком, эгер эптеп-септеп начар өткөзүп койсом, кандай сөзгө калам, андай болбойт, андай кылгым келбейт, бул мага жакпайт, андай иш кылган деп, анан аябай даярдандым. Болгон каражаттарымды салдым, болгон тааныштарымды чакырдым, болгон оюмда кандай фантазиям болсо, ошонун баарын ишке аштырганга аракет кылдым. Мисалы үчүн өзүбүздүн өлкөбүздө гана ошондой мааракени өткөрүү оңойго турбайт экендигин баарыбызга белгилүү. Андан тышкары чет өлкөгө барып дагы, мисалы үчүн Италияга барып көргөзмөлөргө катышып келип атасыз, Кореяга дагы бардыңыз, жана дагы башка өлкөлөргө барып атасыз. Ошол сапарларыңыз туурасында дагы айтсаңыз. Ооба, чын айтканда ушул жакшы көрүнүштүн артында, жакшы сүрөт, видеолордун артында аябай көп кыйынчылыктар турат. Бирок эгер кылган ишиңди жакшы көрсөң, кандай максат менен кылып атканыңды билсең, мунун баардыгы мындай жеңил эле болуп сезилет, унутулуп калат. Анан чет өлкөлөргө деле ошо чыгаардын алдында өзүмө уруксат бербей жүргөм да. Барсамбы, барбасамбы деп баргым келип жүргөн.
бирок эмнегедир же бир фактор мындай токтотуп коет мени, же экинчи жагынан тоскоолдук болуп калат да, өзүм тоскоолдук кылып ушинтип тозуп аттым жолумду. Андан кийин эле ошо биринчи поездкама, биринчи көргөзмөгө барганымда Италияга мен өзүмө бир чечим кылдым. Коркпош керек экен. Кудай жол көрсөтүп атса, сен ошол ишти чындап эле кылгың келип атса, анан кийин ошол ишти өзүң элестетип мээңде, анан бир жыргал сезимди эгер сезсең, анда бул сенин ишиң. Муну кыйналсаң дагы жазагандан кийин ошол кыйналганың унутулуп, мындай ошонун жемишин рахатына бөлөнүп, ошо жемишин үзүрүн көрүп, эң сонун үзүрүн көрөсүң деген. Биз көрүүчүлөрүбүзгө айта кетүүнү туура көрүп турам. Биздин бүгүнкү каарманыбыз негизи орус мектепти бүткөн, русскоязычная. Анан кийин ошого карабастан бүгүн абдан жакшы сүйлөп берип атасыз. Рахмат, ошону баалап коюңуздар деп коем, аракет кылып атам. Бир ырды жаратканда хит болду дейбиз го. Анысы кандай сиздин акыркы учурда жараткан бомбер деп коебуз, бомберлериңиз. Ошолор мына накта хит болду. Аябагандай бүт мамлекеттеги мырзалар дагы, айымдар дагы кийип сүрөткө түшүп, ушунчалык бир көргөн көз кубана тургандай болду да. Эң башында мен дизайнер болуп иштеп баштаганымда мен ойлочумун, бир кийимди чыгардымбы, болду, кайталабашым керек. Дагы изилденим, дагы башка образ чыгарышым керек. Анан дагы башка депчи. Ошентип эле мен өзүмдү кыйнап жүрө бериптирмин да. Бир четинен рахат алып жүрчүмүн, андан сүйүнүп, ушундай да кыла алат экенмин, мындай да кыла алат экенмин деп. Бирок карасам, өнүгүш үчүн, токтобош үчүн акча каражат керек болот. Бизнес ой жүгүртүү болуш керек экен. Анан кийин мага мынтип келишчү да кардарларым, клиенттерим. Бирөө келип мынтип айтчу, мага мына тигип бердиңби? Арзан көйнөк тиксем делечи, башка эч ким кайталаба дечү да. Башка келип мага ушул жакты, мага да ушуну кайталап берчи деп. Ооба. Анан кийин ар кандай сөздөрдү уккам. Бир кардарыма ошо тиккен көйнөктү тигип, башкага дагы окшоштуруп тигип берип койсом, биринчиси келип мага айтчу, эмнеге ага тигесиң? Эмнеге ага тигип койдуң? Деп. Бирок анан кийин мен башка дизайнерлерди карап баштадым, өнүгүп бараткан. Мисалы, анан карасам, алардын коллекциясында, хит болуп чыгып аткан коллекциясында мен ошо 10 көйнөктү чыгарып, күнүгө чыгарып, 10 көйнөк, 100 көйнөк чыгарып атсам, ошонун бирөөсүн алып, оптом тигип, өтө көп мындай оптом болбосо да, базардыкындай бутигине илип койчу экен да. Анан кийин карасам өтө берчү экен анан кийимдер, өтө. Анан карасам эле да кеңейтет бутигин. Анан мен кичине башкача ой жүгүртүп баштадым. Мен коркпой эле анда тиги беришим керек экен да, мындай бир эмес, бир даанада эмес, ошо бир линейка, 2 линейка, 3 линейка коюп элге жакса, жакында эле чет өлкөлөргө кийип баргандар аябай көп экен. Мындай бир марекелер болуп калат да, ошолорду жаңылыктардан окуп карап калсам, бул мен тиккен кийим, буну да биз чыгарабыз деп ушинтип калам да. Мына ошол бүгүн сиздин көрсөтүүңүздү тартабыз деп айтсак, ошол Сезбек дагы колдоп, сиздин колуңуздан жаралган бомберди кийип келди. Жашнакай чыгармасы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, кинопродюсер, ырчы Сезбек Искеналиев. Окустан көрүп, көңүлүм түштү, көргөнүм чынбычы, калпыз түшпү. Көзүмдүн оту, жүрөктү өрттү, кыйноого салды, кетирди үштү. Дилиме дили, окшогон селки, дили
жүрөк табылсын селки жүрөккө жүрөк жалынсын селки жарашкан бойлор ширешкен ойлор жылдыздан мончок тагынсын селки махаббат багын кошолу бирге махаббат таңыны тосолу бирге сүйүүнүн сырын ашыктык ырын сайрасын булбулдей ачылган гүлгө кокустан көрүп көңүлүм түштү көргөнүм чынбыт же калпыз түшпү көзүңдүн оту жүрөктү өрттөп кыйноого салды кетирди түштү кыйноого салды кетирди үштү жүрөккө жүрөк табылсын селки жүрөккө жүрөк жабылсын селки жанашкан бойлор ширешкен ойлор жылдыздан мончок тагынсын селки окшогон селки нурума нуру окшогон селки экөөбүз бирге чечели сырды эдилдей бойлоп эртелеп келчи жүрөккө жүрөк табылсын селки жүрөккө жүрөк жалынсын селки жанашкан бойлор ширешкен ойлор жылдыздан мончок тагынсын селки Толгонай, сиз ушул тармакта иштеп жүрүп, баардык операциясын өз колуңуз менен жасаганга аябаган эми ашыккан экенсиз. Ошондуктан мен сурап билгим келип турат, ушул окуу борборун ачайын деген оюңуз барбы? Себеби дегенде Байра деген брендке барып, Толгонайдын билгенин өзүбүз кошо үйрөнүп келет элек деген каалоочулар аз эмес деп ойлойм биздин өлкөбүздө. Ооба, мен өзүм бычканы да билем, тиккени, сайма сайган баарын билем, бирок баардыгын аз-аздан билем. Анан кийин өзүмдүн командама адистерди алам, ууздарды алам, бирок аларды контролдогону, сынаганы мен кыйынмын дебеймби? Өзүмдүн колум алтын болбосо дагы, алардын колу алтын болсун дейм, бирок менин мээм, менин фантазиям жана талантым чындап эле бар экен. Чоң окуу жайында ушул тарапта иштебесем дагы, мен көп мындай технологияларын да билем да. Өзүнүн керемет жаралган кийимдерин жалгыз гана кыргыз эли эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү суктанып кийсе экен деп жараткан кийимдер топтомуна көңүлүңүздөрдү бурабыз.
урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көп болуп отурасыздар, мына жогоруда көргөн кийимдерди көрдүңүздөр, сөз жок кыргыздын кийими деп айтасыңар. Бирок ошону менен бирдикте заманбап кийим экен деп. Ар бир көрүүчү ушул кийимдерди кийгиси келет. Эмне себептен? Себеби заманбапка жооп берген кийимдерди жаратып олтурат. Ал жерде Европанын адамдары, Азиянын адамдары, бүгүнкү күндөгү болбосо ишкерлер, интеллектуалдуу адамдар, же бөлөк кесиптеги адамдар дагы ушул кийимдерди кийип, жакшынакай бир салтанаттуу кечелерге барсам деп ойлойт, сахнага чыксам деп ойлойт. Бул бир гана багыттагы тигилген кийим эмес, бул бүткүл адамдардын табитине ылайыктуу тигилген кийим. Мына ушундай улуттук колорит менен тигилген кийимдерди заманбап көз караш менен аралаштырып туруп тигип алып чыкса, бул чыныгы өнөрлүү, чыныгы мастер жана чыныгы моданы ойлоп тапкан адам болуп эсептелет. Ушул Байра брендин ойлоп тапкан биздин Толгонай кызыбызга дагы ушундай ыраазы болуп олтурабыз, ишине ийгилик кааламакчыбыз. Мисалы, жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын болгон дизайнер ал мындай өтө саркеч, сахнага кийиле турган кийимдерди тиккиси келет экен. Мисалы, анан сиздин кийимдер топтомунда карасак, ушундай бир сонун жана кеңселерге дагы кие тургандай. Бир күнү эле мага апам өзүнүн тамбур машинасын берип калган да. Менде бар кызым колдонулбай жатат, сага мына белек деп берген. Ошентип анан кийин кыргыз оюларын бардык чыгарган кийимдериме түшүрүп баштагам. Бирок өзүм банкта бир учурда иштеп калгам, 1 ай иштегем. Анан кийин өзүм студент болуп жүргөнүмдө мен ойлочумун, эл аралык тармакта, ошо кеңседе дипломат болуп иштейм деп ойлочумун. Демек сиз өзүңүз жараткан кийимдерди жалпы дүйнө жүзү кийип жүрсө экен деген каалоо бар экен да сизде. Туптуура айтасыз. Эң сонун. Толгонай, сиздин бир чоң масштабтуу жасаган иштериңиздин бири болуп, дагы бир 2016-жылдары ушул көчмөндөр оюнуна сиздин жараткан көйнөктөрүңүз аябагандай таанымал болгондо, көргөн кишилер бул Байранын көйнөгү деп таанып калганбыз. Күтпөгөн жерден эле аябай чакыруу болгон, бир конкурска катышкам. 2-3 этаптуу конкурс болгон. Биринчи эскиздерди тартып бердик, анан образец деп коет, образец тиктик, көрсөттүк, анан кийин защита болду, барып айтып бердик, эмне үчүн андай оймо чийимелер, эмне үчүн ошондой фасон. Ошентип атып менин образдарымды тандашты комиссия. Ошондо билесизби, мен мындай бир ойго келдим да, ошол конкурсту утуп алгандан кийин кийимдеримди тигип, чындап эле аябай элге жагып, бир ушундай бир жетишкендикке жеткенимде мен мындай бир ойго келдим, бир чечимге келдим. Эгер мага келет да клиент, заказчик, айтып баштаганда эле ага эмне керек экен, ойма бир образ келет, түшөт да. Сүрөтү тартылат. Дароо эле. Ошо дароо эле эң биринчи кандай ошо мээме образ келсе, ошол победный болуп, жеңиштүү болот да. Андан кийин канча баны өзгөртөйүн, тияны өзгөртөйүн деп аны менен обсуждение кылбастыктан баары бир аянда айланып атып ошол биринчи образга келебиз да. Эң сонун. Себеби дегенде эң биринчи ой бул Кудайдан келген ой болот экен да. Ошондуктан ийгиликтүү болот экен. Кудайга аябай ишенем, ошо Кудайыма ыраазымын. Ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки жумада Уз Дайра көрсөтүүсүндө жаңы каармандарыбызды сиздерге көрсөтүүгө биз даярбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Окуздан көрүп, көңүлүм түштү, көргөнүм чынбыжы, калпыз түшпү. Көзүмдүн оту, жүрөктү өрттү, кыйноого салды, кетирди үштү. Дилиме дили, окшогон селки, дилиме дили, окшогон селки. Дарди саройго кабылып калдым, датымды угуп бителмектей келчи, датымды угуп бителмектей келчи.
жүрүп жагынсыз элге жанашкан бойлор ширешкен ойлор жылдыздан мончок тагынсыз элге Нурума нуру окшогон серки экөөбүз бирге чечели сырды эдилип ойноп эртелеп келчи жүрөккө жүрөк табылсын серки жүрөккө жүрөк жагынсын серки жанашкан бойлор ширешкен ойлор жылдыздан мончок